Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин She Starts подкасттын кезектеги чыгарылышы сунушталат. Бүгүн бизден мейманда үй бүлөлүк бизнести бирге алып барып жүргөн Нургазы уулу Улан мырза жана Элиза Чойбекова. Бүгүн биз кененирээк үй бүлөлүк бизнес Тунук соода маркасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Рахмат, кутман күн. Абдан кубанычтабыз бүгүн бизге убакыт бөлүп ошол бизнестен эң мындай көп убакытты ошол бизнес процесстер алат. Ошого карабастан бизге бүгүн студияга келип бергениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Негизи бул үй бүлөлүк бизнести алып баруу бул адамдык сапаттык жана профессионалдык көндүмдөрдүн бир чогундусу деп айтсак болот да. Анан ошол бүгүн сиздер кененирээк ошо үй бүлө катары, жубайлар катары бизнести жана үй бүлөлүктү жеке турмушту алып кетүүдө өзүңүздөрдүн ролуңуздар жөнүндө ошол канчалык деңгээлде кыйын же болбосо жеңил ошолор жөнүндө тажрыйбаңыздардан бөлүшүп кетсеңиздер, анда сиздерге сөз берели, өзүңүздөрдү кыскача тааныштырып анан баштайлы маегибизди. Мен баштайынбы? Мен Элиза Чойбекова, ушу Тунук соода маркасынын жетекчиси болом. Өзүм мындай гордость болгон нерселердин бири 5 баланын энесимин, 5 баланы тарбиялап өстүрүп атабыз. Биздин эң биринчи историядан айтайынбы же аны кое турайын? Отуруп өзүңүздүн балким кесибиңиз жөнүндө, тажрыйбаңыз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Мен өзү кесибим боюнча мугалиммин, филолог. Университетте иштечүмүн. Азыр болсо ушинтип бизнеске кирип кеттик. Бизнес ишкер айым болуп кеттиңизби? Жакшы. Анда эмесе Улан мырза, сиз өзүңүз тааныштырып кетесизби? Атым Улан, фамилиям Нургазы уулу. Биз ошол биз үчүн, жалпы биздин кардарлар үчүн мындай уникалдуу болгон Тунук соода маркасынын негиздөөчүсүбүз. Ошолорду бүгүнкү күндө алып барып Кыргызстандын ичинде, Кыргызстандын сыртында дагы колдон келишинче азыр иш алып барып атабыз. Мен өзүм бул өндүрүшкө келгенге чейин көп жыл эл аралык уюмдардын да долбоорлордо иштегем. Боюм жалпыга маалым Арис деген уюм бар. Ошол Аристе бир 12 жыл иштедим. Всемирный банктын проектлеринде иштедим. Европейский банктын проектлеринде иштедим. Швейцарский проекттерде иштедим. Бирок акыркы 4 жыл аралыгында, 5 жыл аралыгында даже азыр бүгүнкү күндө ошол биздин уникалдуу болгон Тунук соода маркасынын продукциялары иш жүзүн ашырып, азыр бүгүнкү күндө толук кандуу өндүрүшчүбүз десек туура болот. Элиза айым менен бирге ушул бизнести алып барып келаткан экенсиздер да. Анда эмесе ошол сиздер кеп келип аткан жана Тунук соода маркасы жөнүндө кененирээк сөз кылалы. Ошол эмне себептен Тунук аталып калды? Бирок биздин маалыматыбызга ылайык, бул акыркы аталышы, бирок буга чейин бул соода марканын аталышы башкача эле. Бирок ошол аталышка жеткенге чейин бул бизнес кылуу идеясы кайдан келип чыкты? Эмне, кандайдыр бир себеп болдубу? Себеби биздин коомдо ошол мөмө жемиштерден жасалган таттуу дегенди көп мындай кабыл ала бербейбиз, түшүнө бербейбиз. Эмне себептен ушу сиздер ушул багытта иш кылалы деп чечтиңиздер? Ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиздер. Бул жерде башында бизнес катары башталган эмес, бул составтары, конфеттерди жасалганы. Кызыбыз, экинчи кызыбыз Айжамал аллергия болчу да. Конфет жесе эле жөтөлөт, кычышат, ушинтип именно таттууларды жей алчу эмес. Бирок аябай мындай таттууну жакшы көрчү да. Анан ага ошо немебиз бар да, тарыхыбыз бар да, тайнем банкага салып, ошо мөмө жемиштерди майдалап, эзип, бал кошуп, анан жегизчү иммунитетти мындай поддержка кылып көтөрүш үчүн. Чоң энем болсо ал менен курут жасачумун да. Анан ошо эки мөмө жемиштерди кошуп. Жок,
өзүнө эле. Анан 2 ай калыш мындай форма берүү, анан составы, ооба, курамы деп. ошо 2 инсандын эми мен өзүм родной чоң энем менен тайнемден алып кеткен нерсе болду деп айтсам болот. Ошолорду эстеп кандай кылып берчү эле кичинекей кезимде деп экөөнүкүн кошуп аралаштырып, анан ушинтип тоголоктоп баштадым үйдөн эле. Анан обычный конфеттерди эле салып коюп, аны кичинекей бөбөктү эми алдаш керек болчу да. Баягыны жегизиш керек, Ооба. Анан ошентип анын татууга болгон каалоосун ошентип неме кылып баштадык да. Алмаштырдыңар. Толуктадык. Ошентип жеп жүрдү. Кошуналар, досторубуз келип калышат да. Ай, сонунго буну бала мындай турса өрүк как менен Жебейт. ооба, аны жебейт, мындай жейт турбайбы, сону бизге кылып берчи деп башташты. Биринчи өзүңүздөрдүн үй бүлөгө гана жасачу экенсиңер да, Ошентип мага кылып берчи деп башташты. Анан менин өкүл апам бар. Ал мындай именно тренинг, бизнес немелерди окутуп жүрөт, айымдарды көбүнчө. Ал менен сүйлөшүп мага жардам бересизби деп, ал эң башында. Бизнеске айландыруу ойлонуп башталган экен да. Заказдар келип баштады, мага да берчи депчи, жасап берчи. Сонун турбайбы бул жерде, сахары да жок болсо аябай пайдалуу экен да деп. Мындай түрүндө жейт турбайбы жаш балдар? Өзү турса жейилбейт да деп, туруп ошоончо катат деп. Анан уландан барып 4000 сом акча алгам. Биринчи спонсор анда Улан мырза сиз болгон турбайсызбы? Инвестор. Биринчи салым 4000 сом. Биринчи инвестор. Анда ошондо бизнес 4000 сомдон гана башталган болуп атат да, 4000 сомдон башталган. Мен 4000 сом алдым. Өкүл апам мага жардам берем деп, ал да 4000 сом чыгарган. Ошентип Ал киши да өкүл атадан алган да. Кандай сонун биринчи спонсорлук кылган ошо жолдоштор. Ошондон үй бүлөлүк анан бизнес башталат экен да. Ооба, ошентип бунун поддержкасы болбосо мындай эч кандай тоскоолчулук келтирген жок. Ошентип бош базарга эле бардык, сатып алдык. Анда деген опытыбыз жок да, бүт нерсени алып бердик. Алып баарын аралаштырып, антип жасап, ошентип башында ошентип башталган. Бирок кийин уже ингредиенттерин, составтарын технолог уже даярдап берди. Ошо күнүмдүк бизде 4 түрү бар азыркы убакта. Ошо 4 түрдү эртең менен жеп алса, күнүмдүк микроэлементтерди толуктайт экен да организмдечи. Ошондой кылып состав кылып берген. Сиз ошо Улан мырза ошондо бул 2018-жылы башталган бизнес болуп атат, биринчи баштап. Ооба, биринчи кадам. Биринчи кадам. Ошондо сиз Элиз айымдын бул идеясына кандай көз караш менен карадыңыз? Себеби жана да айтып кеттик го, ошол биз мындай өзүбүз баалап ийбейбиз, Анан бул негизи жолдоштор көп баягы эмне кайдагы идеяны айтып атасың, муну эч ким түшүнбөйт деген баягы колдоо көп көрсөтпөйт го. Сиз ошого кандай түшүнүп колдоо көрсөттүңүзбү же сиз дагы эмне кереги бар деген ой пайда болдубу сизде дагы? Биринчиден андай ой пайда болгон жок, мындай позитивный ой болду, себеби бул продукциянын өзү биздин кызыбызга арналган болчу да. То есть биринчи сезим бул продукцияга мындай ата энелик көз карашта, ата эненин позициясындагы продукт болгон да. Андан кийин баягы суроо талап болгондон кийин бул баягы өзүнөн өзү кандай десем, өзүнө өзү жол салып баштады да. Өзүнө өзү жол салып баштады. Анан баягы Элизанын көзүнүн күйгөнүн көрүп, баягы Элизанын ушуга болгон биздин продукция болгон мындай кандай десем, бир ишеничин көргөндөн кийин бул нерсенин азыр сиз суроо берсеңиз ойлоп атам, ошондой мындай бир умозаключение кылсам керек, баягы келечеги бар да ишенич пайда болгон. И толук кандуу бул жерде мен эле эмес, биздин даже улуу балабыздын, улуу кызыбыздын дагы колдоолору болгон да. Бул бүткүл үй бүлө, баардык үй бүлөбүз менен мындай
колдоо болгон да бул нерседе. Балким ошол колдоо тапкан себеби ошол өзүңөрдүн жашооңузда, турмушуңузда пайдасын көргөн үчүн, анан жанагыдай өзүңөр айтып аткандай дос, тааныш, тең туш, кошуна деген сыяктуу суроо талап пайда болду да. Ошонун негизинде анан да ишеничиңер күч болсо керек да. Жакшы. Анда ошол үй бүлөлүк бизнесте ошо өзүңүздөр айтып атасыздар, бүгүн толук кандуу бул бизнеске баш отуз менен кирип иштеп атабыз деп. Жанан ошол жерде өзүңүздөрдүн ролдоруңарды кандай бөлүштүрөсүздөр? Себеби бизде көп учурда эле бизнес кылууда мындай бирөө сөзсүз түрдө шеф болуш керек, бирөө жардамчы болуш керек деген бар. Анан көп учурда аял кишилердин ролу баягы социалдык жакка бурулуп кетет. Бул жагында сиздердин бизнесте кандай ролдорду бөлүштүрөсүздөр? Кимиңиздер кайсыл тарабына жооптусуздар? Канчалык эффективдүү иш алып барып жатасыздар? Балким дагы кандай идеяларды айтып кетесиздер? Башында баштаганда экөөбүз баардык жумуштун баарын эле экөөбүз кылчубуз. Экөөбүз чыгып алып эле тандайбыз, ошо барып кайсы какты алабыз, эмне кылабыз, баарын чогуу жүрдүк. 2 жылдай го дейм. Анан мен кош бойлуу болуп калдым. Ошо менен бүт жумуштун баары уланга өтүп кетти көбүнчөсү. Анан кичинекей наристебиз төрөлүп калды. Ошо менен бул өзүнүн кылып аткан жумушун да тыштады. Анан эми бул жакта бул да бир бала болуп калат экен да. Бир балабыз болуп, анан жабып кое албадык. Ошо боюнча неме мындай иштете албадык. Аял кишилерге эң тоскоолу, эң кыйынчылыгы ошо төрөп түшкөн учурда мындай колдоосу, именно жолдошунун колдоосу болгон учурда мындай көтөрүлүп кетет экен да баардык нерсе. Ошого ыраазымын. Рахматымды айтам дайыма. Ушинтип колдоп бүгүнкү күндө ошол кантип бөлүшүп атасыздар? Макул, жакшы сөздү айтып кеттиңиз. Ошол айрыкча аял киши баягы негизи эле статистикага ылайык аял кишилердин баштаган бизнес көп учурда жабылууга туура келет. Себеби өзүңүз айткандай бала төрөп өргүүгө чыгыш керек болот. Балким үй бүлөлүк оокаттан азыраак убакыт болуп калгандыгы үчүн бөлүн бизнеске, ошон үчүн жабылуу болуп калат. Анан ошол учурда өзүңүз айткандай жолдошунун колдоосу бул абдан маанилүү экен да, ошол идеяга ишенүү. Анан ошол бизнес процесстер деп коебуз да, өндүрүштөгү процесстерди бөлүшүү. Анан бүгүнкү күндө кандай ролдоруңуз? Ким кайсы иштерди, багыттарды алып барат? Улан мырза, биздин байкашыбызча сиз ошол сатуу, мындай продвижение деп коебуз да, алдыга жылдыруу, жарнама кылуу иштерин көп алып барат окшойсуздар да. Өзү негизи баягы көчөдө кичинекей бала ойноп атса дагы баягы ойногон оюнунан шыгына жараша деле айтып коет го, бул бала келечекте мындай болот экен да, бул нерсеге шыгы бар экен депчи. Ансарында эле бул иште эми биз өндүрүшчү болуп көргөн эмеспиз. Бизнеске эч бир тиешебиз жок эле. Анан бул баягы өзүбүздөн биздин бүлөдөн да Элизанын мындай идеясынын негизинде жаралган продукция болгондон кийин буга мындай көңүл бурулуп баштады. Анан кийин башында чынында эч кандай бир бөлүүлөр болгон жок. Бул жумушту сен жаза, бул жумушту мен жаза деп. То есть эгерде кандай иш болбосун, эгерде бул бүлөгө тиешелүү боло турган болсо, то алдыга бир көрүнүктүү же бир негизги максат коюла турган болсо, бул меники, бул сеники болбойт да. Ошол максатка карай жалпы эле сен мен деп эле жалпы чогуу жыл бара берсе болот, бирок бул определенный бир учурга чейин эле. Анан өзү өндүрүштө мындай кандай десем, баягы адам баласынын деле баягы жаңы төрөлдү, анан кийин мектеп курагы, анан кийин подростковойдо бөлүнгөндө эле өндүрүштө да ошондой бир учурлар бар экен да. Биз аны өзүбүз деле билбесек, бирок ошол нерсе иш тажрыйба ошол нерсеге алып келет экен да. Башында ошентип чогуу алып жүрдүк, анан кийин уже Элизанын инсан катары өзүнүн бир күчтүү сапаттары бар. Менин бир сапаттарым бар. Ошо өзүбүздүн сапаттарга жараша эле бул баягы функциональный обязанность деп коет го, ролдор өзүнөн өзү эле баягы бөлүнүп калат экен. Бүгүнкү күндө мындай стратегия,
состав, качество, сатуу дагы бул Элизада. Негизги жумуштар негизги, то есть мындай стратегический направление бар Элизада, анан организационный моменттин баардыгы менде. Организация, логистика деп коебуз. Логистика, организация, сам процесс производства, ошонун баардыгы менде. Бизде бүгүнкү күндө багы кагаска түшүрүп, сеники 12 пункт экен, меники 13 пункт экен деп деген нерсе жок. То есть бул өзүнөн өзү мындай кандай десем мүмкүнчүлүккө, табигый түрдө эле бөлүнүшүп кетет. Өзүбүздүн мындай күчтүү сапаттарыбызга жараша эле бөлүнүп атат. Бирок азыр баарыңыздар билесиздер болуш керек, Элиза тынбай окуйт. Кичинекей багы наристенди үйдө бөбөгүздү балдарды карагандан тышкары, то есть кандай окуу болбосун калбайт да. Келгенден кийин мага окуу өтөт. Анан кийин ошол окуулардын негизинде все-таки бул нерсени бир тактап алуу учуру келсе керек. Биз азыр ошол багытта иш алып баратабыз, себеби биздин бүгүнкү күндө кандай десем рынок сбыта көбөйүп баштады. Мурун бир 10 магазин болсо, кийин 15 болду, кийин 50 болду, азыр 100дөн ашык болду. Мурун бир багы чоң сеть болсо, азыр бүгүнкү күндө 3-4 сеть болду. То есть ошого жараша бүгүнкү күндө уже чоңураак ишкана болгонго жараша бул нерсени уже тагыраак бөлүштүргөндүн өзүнө учуру келди окшойт да. Азыр ошолдун үстүндө буюрса иш алып барып атабыз. Эми ошол ишкердүүлүк жагына көбүрөөк көлөм жагына өтүп кеттик. Ошол мен суроону да ошол жагынан бергим келип турат. Негизи бул 2018 жылы башталган деп атпайсызбы? Өзүбүз баары жалпыбызга белгилүү болгондой пандемия аябай көп иштерди, идеяларды токтотуп койгон да. Анан ушу сиздерге дагы жаңы баштап аткан бизнес катары пандемия кандай таасирин тийгизди? Ошол учурда кантип ошол продукцияны өндүрүп, мындай сатуу иштерин жүргүзө алдыңыздар же көпчүлүк өңдө эле сиздердин бизнес дагы бир тоскоолдуктарга туш келдиби? Бисмилля дегенде эле 2018 жылы регистрация кылдык да, ОСОну регистрация кылдык, мындай ачык иштейбиз деп сүйлөшкөнбүз улан экөөбүз. Налогдордун баардыгын эми экөөбүз тең мындай знаниябыз бар болгон үчүн налогдор кайсыл жака жумшалат, ошолордун баарын экөөбүз сүйлөшүп ачык иштейбиз деп чечкенбиз. Анан ОСОну ачаарыбыз менен иштеп баштадык жарым жыл. 2019 болду, жаңы жылдын астында аябай банктардан заказдар келип баштады. Жакшы иштедик 2018. Баштаганда эле жакшы кеткен кездер да? Жакшы кеттик сразу эле. Бир туризм гостиницалардын WhatsApp группасы бар экен. Ал жака киргизип койду эле, тынбай гостиницалар кылып баштады. Биз бөбөктөргө арнаган продукциябыз туризмге кирип кетти да, өзүнөн өзү эле. Талап бар болчу экен да. Бул жерде уландын мурунку жумушу менен биз Европага барып калганбыз. Анан эмне алабыз таппадык да, ошол белек катары эмне алып барышыбызды билбей, бул жакта упаковканы дагы ошого мындай ылайыкташтырып жасаганбыз да. Кандай эмне алып барышыбызды билбей, анан өзүбүздүн алмалардан алганбыз, кургатылган мөмө жемиштерди алып барганбыз. Бирок мындай внешний видин көрүп, көрүнүшүн көрүп, биздики көп эле даамдуу, бирок мындай презентационный мындай чоң эмес, жылтырак эмес, мындай натуральный болчу да, эчтекен белек катары кабыл алынбай калат экен да. Анан ошондон кийин дагы именно упаковканы ошого жараша кылып алыптырбыз да, биз өзүбүз билбей элечи. Ошентип баштадык. 2019 жабылды, магазиндерде калды продукциябыз. Биз деле аябай эле мындай кыйынчылык, мындай эми бир мындай шаг кылганда эле, кичинекей бала бир шаг кылганда эле ошо менен жатып калдык да. Бирок өчкөн жок көңүлдөрүбүз. Кайра ачылып баштагандан кийин иштеп баштадык. Ошол мөөнөттө сиздерге балким жакшыраак ойлонууга, жакшыраак пландоого дагы мөөнөт болгон экен да, мүмкүнчүлүк. Өзү негизи айтат го, отрицательный результат тоже результат депчи. Азыр суроо берсеңиз эстеп атам. Пандемия болуп калды, анан биздин
ар бир бирде 4 түр бар да. Ошонун ар бир түрүнөн бирден шириндик коюлуп, анан батончикке окшогон конфетибиз бар эле да. Анан уже ар кандай багы жарандар өстөрү багы самогруппироваться этип, тиги жакка жардам берип, тиги жакта обработка жасап, ошондой жумуш башталды го. Анан телефондон көрүп калдык, балдар ушул инфекционный больницадагы эмегелерге именно доктор врачтарга ар кандай жардамдарды көрсөтүп баштады да. А бизде уже готовый продукциялар бар эле. Анан ошол убакта билесиздер, билет болушуңуз баары эт жеш керек, чучук жеш керек, таза тамак жеш керек, таза азык жеш керек дегенде биз сүйлөшүп, ошол бизде болгон даяр болгон продукциялардын баардыгын ошол активист балдар аркылуу инфекционный больницадагы жаткандарга, анан инфекционный больницада иштеген врачтарга бергенбиз да. Бергенбиз, бирок бергенден кийин багы акча каражат жагынан эч кандайдыр бир пайда болгон жок, бирок бизди ошол жактан көбүрөөк таанып кетти да. Көбүрөөк таанып кетти дагы, биз жөнүндө акысыз реклама болгон экен да сиздерде. Өзү негизи эч кандай бир реклама кылабыз деген ой жок болгон да. Андай намерение да жок болгон. Биз эми көрүп тиги эми баарыбыз кыйналып атканбыз. Эми мисалы биздин өзүбүздүн ата-энебиз ооруду, элиз өзү ооруду, то есть бул чын эле оор учур болду. Ошол мындай бир жардам болуп кетсин, врачтардын бир аз ден соолугуна бир аз мындай колдоо болуп кетсин деген эле көз караш менен берилген, бирок ошол өзүнүн мындай жакшы таасирин берип кетти да. Бизди бир аз кеңирээк эл таанып кетти да. Ушундай хактан жасалган бир ушундай уникалдуу азык бар турбайбы бизде деген нерсени мындай көрсөтүп кетти да. Бул өзүнүн өзү көрсөтүп кеткен учур болду да. Бул ушу айтып коет атпайбы, жанагы кыйынчылыкты биз баягы кыйынчылык деп мүңкүрөп калып атпайбызбы кээде, айрыкча бул жаңы башталып аткан бизнес үчүн Ал эми ошол кыйынчылыкты эгер туура көз караш, өзүңүздөр белгилегендей, билимиңиз, тажрыйбаңыз, оюңуз туура келсе, ар бир кыйынчылыкты мүмкүнчүлүк катары көрсө сонун болот экен. Бул сиздер өзүңүздөр байкабай эле өзүңүздөргө жакшы мүмкүнчүлүк түзүп алган экенсиздер да. Албетте бул жакшы экен. Анан эми ошол бизнести өнүктүрүүдө биздин билишибизче бул Шириндан деген, биз башында баягы таанышып көрүшүп жүргөн кезде Шириндан катары эле, анан азыр бүгүнкү күндө соода маркасын Тунук деп алмаштырып атыптырсыздар. Анан мунун себеби эмнеде болду? Анан ушул боюнча бөлүшүп кетсеңиздер, анан негизги кардарлар жөнүндө сөз кылып берсеңиздер. Негизги кардарлар биринчи албетте бул туризм тармагы деп атасыздар. Туризм тармагынын ичинде кимдер? Жергиликтүү калктын көз карашы кандай? Анан биздин билишибизче ошол жана эл аралык жарманкелерге да барып келип атасыздар. Ошолор боюнча бөлүшүп кетсеңиздер. Бул Шириндан деп башталган, ооба. Өкүл апам үйүндө эле бир комнатасында башталган нерсе болду да булчу. Анан кийин мындай өсүп баштадык. Ошол жерде Шириндан деп ат койгонбуз. Продукцияны эмне кылабыз, кандай кылабыз деп, анан шириндик, анын ичинде данектери да бар болчу. Анан дан деген данек бүт нерсе мындай өсүп чыгуу, өнүгүү, мындай данек аркылуу болот экен да, жашоо башталышы любой мындай жаратылышта деле данек аркылуу болот экен. Анан ошол атты туура коюп койгонбуз. Анан бүгүнкү учурда эмнеге Тунук деп өзгөрттүк? Биздин өзүбүздүн философиябызга, өзүбүздүн мындай аң сезимибизге, биздин продукцияларга туура келген ат болду. Эмне себеби дегенде, көп эле биздин продукциябыз сыртка кетет экен. Сыртка кетүүчү продукция, буну келген туристтер алып кетишет. Бул жака келген бизнесменин келеби кандай келет, бизге келген башка өлкөнүн жарандары алып кетишет, жана биздин жарандар Кыргызстандан белек катары алып кетишет да. Ушундай сектордабыз биз азыр. Анан ошого жараша айтып калышты. Анан Кыргызстандын даамын мындай сездирүүчү продукция катары биз дагы дүйнөлүк жарманкелерге барып аттык да, конференцияларга Кыргызстандын атынан барганда ошо биздин продукцияларыбыз угощение болот да ал жакта. Анан уже Шириндан деп айта алышпайт экен ал жакта. Мындай кыйынчылык туудурат экен да алар үчүн. Анан биздики именно
ошолор менен иштеген үчүн алмаштырышыңар керек, бренд кылышыңар керек. Эми продукцияңар чыгып атат, бренд кылбасаңар болбойт. Эми Кыргызстандын даамын сездирип аткандан кийин кылышыңар керек деп көп жактан талап суроо пайда болгондуктан анан бренд кылып баштадык. Бул бренд кылыш дагы оңой эмес экен. 1 жыл, 2 жыл болуп кетти. Анан атын таба албадык, кандай кылсак деп. Анан тунук деген биздин майларыбызда чыгып калган ал учурда. Анан тун деген эми тунук деген таза эле эмес, бул тун эң биринчи деген экен да. Анан биздики продукцияларыбыз ошо эң биринчи дегенге мындай дал келет да. Татыктуу болуп Ошо биринчилерден биринчи чыкканы, биринчи сыгылган майы чыккан боюнча туп-тунук да, таза ичи. Анан ошентип ушуну тандап алдык, барып Кыргыз патентке регистрацияга өттүк, буюрса сертификатыбызды да алдык. Ошо менен тунук кыргызча бизге аябай важный болду, кыргызча ат болуш керек депчи. Мындай англисче, орусча деле мындай международный дүйнөлүк неме атап койсоңуздар болмок, болмок, бирок бизге именно кыргызча аталыш керек болду, бирок оңой. Анан бизге дагы туура келе тургандай өзүбүздүн аң сезимибизге ошондой ушул сөз туура келди. Ушуну тандадык, азыркы учурда регистрация дагы кылып койдук. Бүгүнкү күндө чыгып аткан продукциянын баары сертификаты бар турбайбы деп? Сертификаты бар, баарыныкы. Башынан эле бул жакта сертификат алыш үчүн дагы биз производствода болгон жокпуз да. Башын баштаганда Фрунзе Глобуска киребиз деп баштадык. Аларга барсак толтура моундай перечень жазып беришти. Ушуларды алып келгиле, андан кийин сүйлөшөбүз деп. Аны 1 жыл жүрдүкпү? Ал ошол Фрунзе Глобуска кириш азыр аябай оор да. Себеби көлөм болуш керек Ошону сиздерде көлөм дагы жетиштүү экен да. Азыркы учурда көлөм дагы жетиштүү. Анан биздики уникалдуу продукция болгон үчүн аябай көп сатылуу деп деле айта албайм. Биздики сезонубуз декабрда көбүнчө. Жаңы жылдын алдында болсо керек Декабрь, ноябрда биздин өзүбүздүн мындай ички рыногубузда декабрда, анан жайкы учурда, күн жылыган учурда уже туристтер болуп кетет. Ошондон негизги кардарлар бул сырттан келген коноктор жана бизден сыртка мейманга бараткандар турбайбы ошондо? Ооба, ошондой. Анан ич арада жаңы жылда бири-бирине подарка кылышат. Посольство, мындай организация международный. Анан мугалимдерге көп алышат. Бизди ички кардарлар. Жанагы бүгүнкү күнгө чейин биз Шириндан деп сиздердин продукцияны билген болсок, ошо жана ребрендинг кылдык деп атасыздар. Бүгүн Тунук деген соода маркасы менен белгилүү. Ушул ребрендинг кылуу процесси канчалык мындай кыйын болдубу же жеңил эле болдубу? Эмне үчүн ушундай ребрендинг кылуу оюга келдиңиздер да? Биз сырткы жарманкелерге чыгып баштадык да. Анан баштаганда Шириндан деп айтышы биздин өзү кыргыз тилибиз мындай баары эле сүйлөй албай турган тил да. Анан кийин кыйын сүйлөшү, Шириндан деп айта алышпай коюшту да. Анан ошонун себеби биздин кардарлар сыртка кетип аткан кыргыздын жарандары же сырттан келип турист катары келгендер алып кеткен немелерибиз да, клиенттер биздики ошолор. Кардарлар, сатып алуучуларыңыздар. Ошого жараша биз ойлондук, кандай кыргызча ат болсо, бирок мындай оңой сүйлөнө турган сөз болсо деп ойлонуп жүрүп 2 жылга айланып кетти биз ребрендинг кылган учурубуз. Биринчи аттын өзүн эле табыш аябай көп убакытты талап кылды. Мааниси аябай терең, бизге жага турган, биздин өзүбүздүн философияларыбызга дал келе турган ат болсо деп жүргөнбүз да. Анан Тунук деген ат чыгып калды.
ошо менен сураштырып баштадык ар жактанчы кандай бул деп. Тунук деген бул таза эле эмес, тун деген эң биринчи алгачкы деген маанини да берет экен да. Анан биздин продукцияларыбыз ошо эң биринчи сыгылган май, эң биринчи мындай алгачкы өзүндө турган натуралдуу болуп эле нукур адамы, нукура сапаты деген сыяктуу. ооба, сапаттуу болуп биздин өзүбүздүн мамлекетибизден кургатылган мөмө жемиштер болуп атат да буларчы. Жергиликтүү сырьёну колдонуп турасыздарбы жалаң, ошондо? Биздики ошо философиябыз дагы ошол болчу да башындачы. Мындай көйгөй бар болчу, мен өзүм аң сезимимде эмнеге биздин сырьёлор сыртка кетет, эмнеге өзүбүз иштете албайбыз, сыртка кошуна мамлекеттерге чыгат да кайра өзүбүзгө продукт катары кирет, ошону эмнеге колдонуп өзүбүздү даңыз ала албайбыз деген суроолор дагы бар болчу ички дүйнөмдө. Ошо менен сырьёну дагы биз өзүбүздүн мамлекеттин ичинен, көпчүлүгү ошо мамлекеттин ичинен эле алынган да. Өзүбүздүн бул жакта башында айтпадымбы, ош базардан алып эле кылчук деп. Азыркы учурда атайын бизге кургат беришет фермерлер. Жер-жерде, региондордон, фермерлер. Баткенден келет, Жалал-Абадтан келет, Көлдөн келет, көбүнчө атайын кургатып беришет да. Биз бул жака алмуруттун кургатылган жемишин да кошобуз да. Анан булар болсо канды именно тазалап турат экен. Алмурут ошондой качествого, касиети бар экен да алмуруттун. Ошого жараша алмурутту дагы кошконбуз ичине. Ошон үчүн уникалдуу болуп калды биздин продукциябыз. Жакшы. Улан мырза, ошол ребрендинг процесси жүрүп атканда мына 2 жылга созулуп кетти деп атасыздар. Ошол учурда үй бүлөдө мамиле кандай болду, процесстер кандай болду, ошол ассортиментиңиздер көбөйдү деп атасыздар бул брендтин астында, ошолор жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Өзү ребрендинг толук бүтө элек дагы деле бүтө элек, акыркы мындай финальный финишный прямойго келип калдык, бирок аябай эле таасирин тийгизди, үй бүлөлүк мамилеге да таасирин тийгизди. Эң жөнөкөй бир мисал айтайын, азыр суроо берсеңиз эстеп кеттим. Биздин үйдөгү кухнябызга барсаңыздар, ошол жанагы кухонный шкафтын эшигинде, бер жакта айнекте, күскүдө, кофе машинанын капталында, ежедневниктин бетинде, гүлдүн горшогунда бүт жерде ошо тунук деген наклейкаларыбыз бар. Себеби биз өзүбүз көнө албадык башында. Өзүбүз көнө албадык, баягы өзүбүздүн көзүбүз көндү, ички дүйнөбүз көндү, түшүнүү сезимиңиз кабыл алуу, то есть бул определенный бир убакытты талап кылат экен да. Өндүрүштөн чыгар үйгө келип, бала чака менен балдардын сабагын, ошемдай карым катнаш, ата-эне бир туугандарга сөз болуп атканда дагы бул нерсе постоянно өзү жөнүндө айтып турду да. Мени унутпагыла депчи. Бул өзүнүн жакшы лайфхак экен да ошондо. Да. И ошол бул Элизанын инициативасы болгон. Ошол чыгарган жазууларды цветноюндагы, черно-белыйындагы, самоклейкасындагы, мындайындагы бүт жерге, абсолютно бүт жерге жабыштырганбыз да. Өзүбүз көзүбүз көнүп, анан өзүбүздүн кабыл алуубуз, өзүбүз кабыл алгандан кийин анан кийин бир мындай жыйынтыктоочу этапка келдикпи деп мен ойлойм да. Бирок эми аты боюнча Элиза айтып кетти. Эми мен айтайын дегеним, биздин атыбыздын уникалдуулугу, биз тунук, анан энд тунук деген атты кыргыз патенттен эме кылдык, каттоодон өткөздүк. Анан бизде баягы 5 продукция бар деп айтылбады. Бул ушул биздин кактан жасалган шириндигибиз, эмелерден майлар, ореховый масла деп кой, жаңгактардын, дандардын майлары, паста, азыр баягы дүйнөгө дүң болуп аткан Дубай шоколадына колдонгон мистенин пастасы, бадамдын пастасы, жер жаңгактын пастасы, ушул бир 18ге жакын түрүбүз бар. Ассортимент. Анан кийин ошол ореховый мука деп коет, безглютеновая мука. Ошол майдан чыккан сырьёдон дагы эме жасайбыз. Кайра өзүнчө продукция жасайсыздар. Да, өзүнчө продукция жасалат. Анан 5-инчиси бул тунук нац деп, биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлгөн
ошо жаңгактын түрлөрүн дагы фасовать этип бүгүнкү күндө сатыкта барбыз да. Сатыкта барбыз. Ушул 5 түр продукциянын бүгүнкү күндө 2 түрү уже сеттерде турат, магазиндерде. Кайсы да? Бул ошол жаңгактын түрлөрү, фасованный бир нече түрлөрү бар. Анан кийин ошол биздин шириндигибиз, кактардан жасалган шириндигибиз. Май, паста, анан кийин жана безглютеновый мука деп коет, ореховый мукаларды бул ушу биздин жана ребрендингке тиешелүү болуп, 1,5 жылдан ашык 1 жылга чейин азыр мындай толук өндүрүшкө пока кире элекпиз да. Жаңы даярдап аткан экенсиздер да? Жок, бүт нерсеге даярбыз. Жабдууларыбыз бар, технологияларыбыз бар, посудаларыбыз бар, ишкана помещенияларыбыз, бүт нерсебиз бар. Азыр эми Кудай кааласа күчтөнүп туруп көлөмдү көбөйткөн даяркенсиздер. Анан ушул жерде жана башында да сиз сөз кылбадыкпы, эң бизнести баштап аткан кезде 4000 сом, анан өкүл апаңыздан 4000 сом болуп, мырзалардын колдоосу менен бизнес башталган деп. Бүгүнкү күндө ушул как раз көңөйтүп атабыз деп атасыздар. Канча сырттан бир инвестиция тарта алдыңыздарбы же ушул өзүңүздөрдүн эле ишиңиздерден чыккан каражаттар кайра салынып атабы же кандай ушул тартуу мүмкүнчүлүгү, суроо талап барбы же болуп кереги деле жокпу? Өзүңүздөр кандай сезип атасыздар ошону? Эң биринчи эле инвестор улам болчу. Бул иштеп табып келет акча. Аны киргизе беребиз, анан баягы окуулар жүрүп аткан учурда айтты, производство болгон, өндүрүш болгон жерде 3 жыл ойлобогула акчаны деп. Киреше табам деп ойлобогула деп. Кичинекей баланы деле өстүрөсүң да дейт, башында бересиң, чоңойтосуң, ошол сыяктуу эле элестетип койгула деп. Ошентип бул акча табып келет, чогуу киргизе беребиз. Ошентип чоңойдук, бирок былтыркы жылы ковидтен кийинки малый бизнестерге акча бергенбиз процентный. Ошону алганбыз 3 миллион сом каражат. Проценти жок, ошо мамлекет тарабынан аябай жакшы поддержка болуп берди. Биз жаңы оборудованияларыбызды жаңыртып алдык, көп нерселерди кылып алдык бунун аркасынан. Ошонун аркасынан объемубуз дагы чоңойду деп айтсам болот. Жакшы. Ошол окуу жанагы бизнести өнүктүрүүдө жана Улам мырза да кайра баса белгиледиңиз го, Эли Зайым дайыма окуйт деп, ошол сиздердин оюңуздар кандай ушул бизнести өнүктүрүүдө канчалык деңгээлде акча каражатынын мааниси, ролу негизгиби же ошол окуу билим, не материалдык деп коебуз го, материалдык эмес деп коебуз го. Ошол эле билим, ошол тажрыйба, ошол балким устат алуу же болбосо деген сыяктуу же балким тажрыйба алмашуу турлары деп коебуз же болбосо ушундай сыяктуу нерселердин мааниси канчалык деңгээлде деп ойлойсуздар? Сиздер ушулардын кайсы бирин балким колдоносуздар ошо өндүрүштө, бизнести өнүктүрүүдө? Сиз атап кеткенде баардыгынын өзүнүн орду бар. Бул инвестиция боюнча айта турган болсок, эгерде эми биздики 2018ден бери келгенде деле где-то бир 7-6 толук 6 жыл болду да. Эгерде башынан бир чоң бир инвестиция боло турган болсо, бул 6 жыл мөөнөтүндө чоңураак көлөмгө, анан чоңураак рынокто охват кылганга мүмкүнчүлүк болмок эле да. Бул тыңчыкты деген сөз бар го. Бул багы биздин продукциябыз тыңчыгып, бул өзүнө өзү инвестиция кылып келаткан продуктылардын бири да. Бул өзүнө өзү инвестиция алып келатат, бирок сиз айтмакчы, инвестиция болсо кадамдары бекемирээк болмок эле. Биздин биздин мисалда көбүнчө бул окуу болду. То есть материальный инвестиция эмес, а нематериальный инвестиция көбүрөөк болду. Элиза өзү бул ар дайым изденип жүргөн инсандардын катарына кирет. Бул үйдө отуруп алып эле ушу кичинекей нарист балдарыбыз менен онлайн, офлайн ишилип окуу десе, багы
эки көзү төрт болот деген сөз бар го, ошондой болуп бул окууларды калтырган жок да. Ошол окуулар бизге бүгүнкү күндө биздин көлөмүбүз, бүгүнкү күндө биздин баягы Тунук деген атыбыз, бүгүнкү күндө биздин өндүрүшчү катары бизди тааныганыбыз бул ошо биздин окууларга, Элизанын, точнее Элизанын окууларга болгон кызыгуусу, Элизанын ошо окууда баягы өнүгүү, окууда келечек бар экендигине мындай басым жасаганы болду да. Албетте. Сиз ага каршы эмессиз? Эми бул жерде бир аз мындай бөлөк бир тараптан карай турган болсоң, ата катары карай турган болсоң, эгерде уулуң, эгерде кызың акылдуу, эстүү, мындай келечектүү, өзүн эле эмес баягы ата тегин, мамлекетке салым кылган инсан боло турган болсо, то апасы акылдуураак болуш керек. Апасы билимдүү болуш керек. Ошондо Апасы көрөгөч болуш керек. Анан эгерде Элиза окуй турган болсо, ал эми бул бизнеске тиешелүү окуулар. Бул өндүрүшкө тиешелүү болгон окуулар, бирок бул Элизанын деңгээлин, Элизанын көз карашын өзгөртүп атат. Ал автоматтык түрдө баягы менин балдарымдын, менин кыздарымдын баягы көз караштарын, алардын деңгээлин өзгөртө турган нерсе да. Ар бир нерсенин жакшы жагы бар. Ансарындай, мен чакырып кетет элем, эми окуш керек. Өнүгүүнүн үстүндө болуш керек. Мен азыр айтып атып эстеп кеттим, Аскар Эркинович деген менин жетекчим, коллегам бар. Ошол айтат да дайыма, улан дейт, самое главное дейт, надо научиться учиться дейт. Эгер ошол нерсени үйрөтүп ала турган болсоң, бул балаң болобу, өзүң болосуңбу, жашоодо вообще мындай бөлөк мүмкүнчүлүктөр ачылат депчи. Ошол нерсе бул Элизада бар да. Эң сонун сапат экен. Элиза айымды биз дайыма ошол колдогон уюм катары ошол кыз келиндерди, айымдарды дагы ошол өнүгүүнүн үстүндө болгула деген чакырык менен келебиз. Себеби ошол канчалык Чыңгыз Айтматов деле айтып кетет го, канча билсең, канча тил билсең, канча илим билсең, ошончолук адамсың, ошончолук мүмкүнчүлүк бар деп. Ошону туура айтып кеттиңиз. Анан эми ошол келечектеги пландарыңыз жөнүндө бир аз кеп кылсак, кандай ошол ребрендинг кылып мына уже бүтүп калдык деп атасыздар. Кандай пландарыңыздар бар? Ошолор жөнүндө бөлүшүп кетсеңиздер. Ребрендингден бир аз токтолуп кетейин. Ребрендинг бул өзү аябай кымбат нерсе экен да. Кымбат кызматтардын арасына кирет экен, бирок бизге ЭБРРдин программасы колдоо берип, ошолор аркылуу болуп аткан иш-чара бул ребрендинг. Билбейм, өзүбүз кайсы убакта аң себизибиз менен ошончо көп акча чыгарарын качан даяр болот элек, бирок ошо ыраазымын. Ошондой программалар бар болгонунан, алардын аркасынан окуп, билим алып, ана ушу ребрендинг кылганга да даяр болгонубузга. Убакыт келген экен да өзү. Убакыт келди окшойт, ооба. Ошо дүйнөлүк жарманкелерге чыккан учурда бул нерсе талап экен. Бул нерсе керек болот экен да. Жакшы. Сизде кандай пландарыңыз бар келечекте? План боюнча эми Элизанын сөзүн улап кете турган болсом, бул баягы сыртка выставкаларга чыгып, анан баягы кайсыл мамлекеттен келдиңер, эмне продукцияны алып келдиңер дегенде, өзү негизи Кыргызстандын өзүнүн мамлекет катары Кыргызстанды билгендер өтө аз экен да. Анан эми биздин мамлекетти, чоң болгон мамлекетибизди аз билгенден кийин биздин баягы өндүргөн продукциябызды да тааныш өтө оор экен. Анан айтып берип, түшүндүрүп отуруп, акыркы эки выставкада бул өзүнө өзү ат койду да. Бул баягы бул көчмөндөрдүн азыгы болгон да, чынында эле. Баягы кактарды жолдон жегенде баягы жегенге жеңил, анан аш болгонго жеңил болгон догу түрү да булчу. Анан ошентип айтып отуруп, бул баягы өзүнө өзү ат коюп, көчмөндүн шириндиги или Номад Кенди деген баягы атка келди да. Бул ат коюлуп, өзүнө өзү ошондой ат койду. Бүгүнкү күндө ошондой ат менен бизге кат жазышат, ошондой ат менен сурашат, кандай болуп атат, өндүрүңөр, баягы Номад Кендиңер барбы деген нерселер да болуп атат. Бул биз үчүн дагы бир мындай бир жетишкендик деп айтсам болот. Анан эми пландар боюнча биз бүгүнкү күндө сиздердин ушул платформаңыздардан, сиздердин подкастыңыздардан пайдаланып, ушул өндүрүштө болгон, соода саттыкта болгондорду баягы
сотрудничествого чакырат элек. Бүгүнкү күндө биздин өндүрүштө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Керектүү биздин кардарларга керектүү болгон көлөмдү чыгарып берүүгө, кардарларга керектүү болгон сапатта чыгарып берүүгө, азыр модный сөз бар эмес, коллаборация деп. Ошондой коллаборация менен да иш кылганга биз бүгүнкү күндө даярбыз. Бүгүнкү күндө Бишкекте болгон эки чоң багы гостиницалар менен чоң коллаборацияда болгон ушул шириндигибиз бар. Бул жерде биздин багы өзүбүздүн Тунук деген атыбыз болсо, бир четинде ошол гостиницанын аты турат. Эки строительный курулуш компаниясына да дайындап беребиз, алардын ошол логосу турат. Корпоративный заказдарыбыз бар да бүгүнкү күндө, Кудай кааласа. Ошондой заказдарга да биз толугу менен ачыкпыз. Анан биз бүгүнкү күндө баягы акыркы выставкада болгондо даяр продукция эмес, ушунун полуфабрикат сырьёсун да бергенге биз бүгүнкү күндө даярбыз. То есть бул жерде баягы 4 түр бар эмеспи? Ошол ар бир түрүнүн ушу шириндик болгонго чейинки массасын бергенге даярбыз да. Анан аны алышып алып, өздөрү уже кааласа ушундай формада шириндик жасаса болот, кааласа баягы выпечкаларга, кааласа бир десерттерге катары колдонгонго дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Андай бергенге да биз B2B сегментке иштөөгө да даяр болуп калган экенсиздер. сегментке да биз толугу менен даярбыз. Бул биздин майлар боюнча дагы биз ошол именно B2Bге толугу менен азыр даярданып атабыз. Эгерде бизди бул жерден көрүп аткандар бар боло турган болсо, ошол ашканалар, ресторандар, кофейнялар, бир кулинарный студиялар боло турган болсо, же бир ошондой баягы фуд-блогерлер боло турган болсо, алар менен толук кандуу иштешкенге биз даярбыз. Себеби бул жанагындай салаттарга, жанагындай кандай деп коет, бир өзүнчө бир кооз болгон бир тамактарга колдоно турган ингредиенттердин бири экен да, таза продукциялар да. Эч бир багы кошулмалар, бир боектор кошулбаган тирүү майлар да. Бардыгы ошол сертификаты бар. Да, бүгүнкү күндө акыркы вот мисалы биз бул майга сертификат алганда ошол биз колдонгон ыкма менен алынган боюнча Кыргызстандартта ГОСТ жок экен. ГОСТ жок экен. Биз ошол проектный институт аркылуу заказ берип ГОСТту. Эми балким бөлөк бирөөлөр алгандыр, ал нерсени айта албайм, бирок биз алып аткан учурда биз Кыргызстан боюнча именно ушул ыкма менен сыккан документация жалгыз биз болгонбуз да. Бизде гана сертификат болгон, именно ушул ыкма боюнча алган боюнча. Толук кандуу бүт лабораторный заключениялар, бүт сертификаттар бүгүнкү күндө продукцияларда бар. Бул жакшы. Дагы бир эме сиздин сурооңузду эстеп кеттим. Жакынкы бир ай аралыгы болду. Биз ошо Кыргызстандарт менен багы биздин муфтияттын эмеси бар экен, халал сертификат берген экөөнүн чогуу келишет экен Кыргызстандарттан, анан кийин муфтияттан дагы биздин имамдар келет экен. Ал кишилер келип биздин ишкананы көрүп, өздөрүнүн батасын берип, бизге жакшы бир дуаларын кылып, анан ошол сертификатты да бүгүнкү күндө алдык. Халал деген сертификат сертификатын алдык. Азыр Кудай кааласа уже Тунук ат менен чыкканда уже этикеткаларда ал сертификаттарыбыз уже эмблемасы турат. Себеби муну баса белгилеп айтып атканыбыздагы мааниси зор. Айрыкча тамак өндүрүшүндө продукцияларга сертификат маселеси көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт, ошол эле экспортко чыгууда дагы. Ошон үчүн бул абдан жакшы көрүнүш экен сиздерде. Анда эмесе жыйынтыктоочу суроого өтсөк, ошол бизнес жаатында жүргөн үй бүлө катары бизнес баштасам деп жүргөн жаштарга болобу, үй бүлөлөргө болобу, өзүңүздөрдүн кеңешиңиздер кандай? Себеби бизде баягы бизнес кылуу үчүн көп сумма керек, же бир кандайдыр бир иш комната керек же болбосо оборудование керек деген ойлор бар. Бирок ошо сиздер менен сүйлөшүү негизинде көп деле каражаты жок эле баштаса болот экен деген бир идея келди го деп ойлойм. Анан ошол дагы эле ушундай ойдо жүргөн, балким бир кандайдыр бир кыйналып эмнеден баштаарын билбей жаткандар болсо, ошолорго кандай сунуштарыңыздар бар, кеңештериңер бар, ошолор жөнүндө айтып кетсеңиздер. Эң биринчи айтарым, адамдын каалоосу болуш керек. Ошо максат коюп, ошого кадам жасаш керек да. Көнүгө талыкпай,
Биз деле баштаган учурда баары эле идеалдуу болуп кеткен эмес. Документтерден проблема болгон, упаковка каяка саларыбызды билген эмеспиз. Биздин рынокко киргенибиздин себеби дагы упаковкабыз болуп чыккан. Аябай чоң объемдо кагаздан упаковка кылайлы десек, ал жака аябай көп акча керек болчу. Бунун башында 100-200 штук ушундай кылып заказ кылып баштаганбыз. Адамдын каалоосу болсо, көңүлү болсо, мындай ошо айтып атам го, койгон максатын точно билсе, результат каерге баратканын, ошого кадам жасай берсе бүт нерсе болот экен. Эң негизгиси кыймыл, Ооба. аракет Кыла бериш керек экен. Аракеттин аркасынан берекет келет экен. Ошону айтайын дегеним. Мен башыман биздин жашообуздон өткөн тарых катары. Рахмат сизде, Улан мырза. Эми багы сурооңуз бул үй бүлөлүк ишкана, үй бүлөлүк бизнес жөнүндө болуп атпайбы? Мен азыр мындай бир өзүбүздүн тажрыйбабыздан айтат элем. Эң биринчи бул ишеним керек. Бири-бирине болгон ишеним. Багы ишеним боло турган болсо, эгерде анан алдыга койгон эми бир мындай кыял, максат боло турган болсо, анан үчүнчүсү коркпош керек. Коркпой башташ керек. Майда кадамдардан болсо. Болбой калат, жыгыласың, чалынасың, же шыр чуркап кетесиң. Ал нерсени ойлонуп тура бере турган болсо, биз өзүбүздүн убактыбызды өзүбүз жейт экенбиз да. Ошол мен айтат элем, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды өзүңүздөр жебеңиздер. Бири-бириңизге ишениңиздер. Максатыңыздар бир болуш керек да, андан кийин ошо кадам жасаш керек ошол максатты көздөй. Жакшы, чоң рахмат. Анда эмесе жыйынтыктайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде студияда чогуу үй бүлөлүк бизнес алып барып жаткан Тунук соода маркасынын негиздөөчүлөрү жана алып баруучулары Элиза Чойбекова жана Нургазы уулу Улан мырза болду. Сиздерге дагы бир ирет рахмат. Ишиңиздер алдыга жылсын. Биз дайыма сиздер менен. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү студиядагы чыгарылышка күбө болдуңуздар. Биз дайыма ишкердүүлүктү өнүгүүгө колдоо көрсөтүүгө даярбыздар. Саламатта калыңыздар.